Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, көңүл буруңуздар. Бишкек шаарынын ылдыйкы тарабы Аламүдүн районуна караштуу Ленинский айылынан сатыла турган өтө сонун үй бар экен. Жанында даяр жаңы сарайы менен. Дарегин мен сиздерге түшүндүрөйүн. Мына жол бул Алматинканын уландысы. Тагыраагы Бишкек шаарынан Алматинка көчөсүнөн ылдый түшсөңүздөр, Объезднойдон өткөндөн кийин Ленинский деген айыл башталат. Мына ушул айылга киргениңиздерден кийин сол тарапта Оптовик жана Арзан деген дүкөн келет. Оптовый маркет көрүп турасыздар. Ушунан өткөнүңүздөрдөн кийин эле ушул көчөдөн светофордон сол тарапка бурулуп киресиздер. Күнбатышты карай 100 метр жүрсөңүздөр асфальт бар оң тарапка бурулат. Оңго бурулганыңыздардан кийин сол тарапта Вера деген дүкөн бар. Ошонун кайра сиздер сол тарапка күнбатышка бара бересиздер. Барсаңыздар новостройкага барып жетет. Ошо новостройкага жеткенде эле оң жакка буруласыздар. Набережный 56-дарек болуп калат. Мындан ары өтсөңүздөр сиздер бул Ленинский айылдан өтөсүздөр. Андан кийин Кордай пост тарапка кетип каласыздар. Эгерде ылдый тараптан бул жактан Виноградный же болбосо дагы башка айылдардан, эгерде Васильевка айылдардан өйдө чыга турган болсоңуздар, анда мына ушул Ленинский айылынын Оптом маркет, Арзан деген маркеттен эле оң тарапка бурулуп киресиздер. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз сатыла турган үйгө да келип калдык. Дарегин азыркы көрсөткөн асфальт көчөдөн сиздер түп-түз ичине карап кире бересиздер. Набережная 56 деген дарекке карап келсеңиздер, бул могул конуштан өткөндөн кийин эле ушул көчө менен карап келе берсеңиздер, үй сол тарапта болот. Дал мына ушул үйгө карап келесиздер. Эми шаар четинде мал жан кылып алып, тиричилик кылам деген адамдар үчүн өтө ыңгайлуу үй экен. Көрүп турганыңыздардай эле көчөсүнөн газ өткөн, канализация өткөн, суу, свет бар экен, скважинадан суу чыгат дейт. Көчө тараптан мен сиздерге үйдүн аянтын айтайын, чек-арасыны. Мына ушул мен колум тушунда турган пескоблок, бийигирээк пескоблок тумба турган жерден башталып, бул тарабы болсо мына ушул машинага чейин, мына ушул дарактан өткөндөн кийин мына ушул машинага чейин көчө тарабынын чек-арасы экен. Жалпы аянты 18 соток чыгат экен. Газ бар, үй бар жашаганга. Бул жакта временкасы, банясы, тоокканасы, инструмент койгонго, навестер, анын артында чоң сарай дагы бар экен. Жалпы участок 18 соток. Бул жактан чоң машина, чөп, мал жанды киргизсеңиздер болот экен, унааны киргизсеңиздер болот экен. Бул жерден болсо мынакей калетка ушул тарабынан. Эми сиздерге кирип, биринчи эле адаттагыдай үйдү бир сыйра көрсөтөлү. Үй дээрлик бир 9га 10 салынган үй. Илгери салынган үй, бирок аябай жылуу, жакшы сапаттагы үй мынакей. Киресиздер. Киргениңиздерде эле бул жерде биринчи прихожка. Прихожка маңдайына кичинекей кладовая бар экен. Мындан кирсеңиздер эле бул жер холл, мынакей меш, жанагындай эле печка, паровой отопление турат. Бул жакта шкафтары, майда чүйдөлөрү. Эми бул жерде мебелдер, майда чүйдөлөрү кетсе керек. Аны сиздер ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Так, сол тарапка киргениңиздерде бул жерде 2 бөлмө, ички, сырткы бөлмөлөр. Бөлмөлөр аябай кенен. 3кө 4 чыга тургандай бөлмө. Мунун ичине кирсеңиздер, дагы бир бөлмө бул жатакана, спальный бөлмөсү мынакей. Паровой отоплениялар турат, асты жыгач пол, шкафтары мынакей. Жашаганга шарт эми сонун. Эми муну деле спальный бөлмөсү кылып колдонсоңуздар болот, же болбосо детский спальный кылып койсоңуздар дагы болот экен. Так, мындан чыгып, кайра холлго чыгабыз. Холлго чыгып, мунун ичинде дагы бир бөлмө бар экен. Муну да сиздерге көрсөтүп коелу, мынакей. Мунун ичинде дагы бир бөлмө. Бул деле ошол 4 бөлмөнүн размерлери дээрлик окшош. Бул деле ошол 3,5га 3 чыга турган бөлмө. Мынакей күнгөй тараптарында терезелери, сыртында темир торлоруна чейин коюлган. Так, бул жактан үйдү көрдүңүздөр. Эми суроо беришиңиздер мүмкүн, кухнясы кайсыл жагында, тамакты каяктан бышырат деп. Кухнясын сыртка отдельный бир бөлмөгө кошуптур. Бул жакка да отоплениялары кирген окшойт. Мынакей. Сыртка чыксаңыздар, бул жерде тамак бышыра турган бөлмөнү мынакей отдельный кылып жасап коюптур. Бул жакта газ кирген көрүп турасыздар. Бул жакта мынакей паровой отоплениянын печкасы. Так, стиральный машина, суу, бүт ушул жакта холодильниктер, бул жерде олтуруп чай ичсе дагы болот экен. Чакан бөлмө, мынакей дубалдарда калың пластик терезе үстүндө мынакей форчкаларына чейин бар экен. Так, бул жагы түшүнүктүү болду. Андан чыгып, кийинки эшик бул банка-санка майда чүйдөлөрдү кое турган бөлмө, мынакей. Кичинекей комната, бул жеринде да мынакей светтери бар экен, кадимкидей, астында погреби дагы турат. Так, эми илгерки үй салынган үйлөр бүт погрептери менен чейин, бүт керектүү нерселерине чейин кошулуп салынган. Так, бул жакта баня,
иштейт экен. Ичинде эки бөлмө, парилкасы менен чогуу. Бул жак эгер баня кылып иштетем десеңиздер, даяр банясы дагы бар экен. Көңүл буруңуздар туугандар эми. Мына бул жердин үйдүн алдында мындай жаш балдар ойногонго кичинекей площадкасы, бул жакта дагы бир кичинекей временка сыяктуу бар экен. Ичинде эми майда чүйдө аш овкаттарды кое турган жер. Андан ары тоокканасы, бул жакта чоң навес, бул жерде мындай салкын кылып тура турган жүзүмү дагы бар экен. Так, эми бул жака өтөбүз. Үйдүн арты жагына өтүп баратабыз. Бул жерде навес, устакана кылсаңыздар болот. Майда чүйдө бир уй сааганга жакыныраак үйгө уй сааганга кичинекей сарай кылып койсоңуздар дагы болот экен. Кыскасы үйдүн кире бериш, үйдүн короосу ушундай көрүнөт экен. Так, арты жагында бул жакта отун канасы, бул жакта мынакей качалкасы, үйдүн ичинен таза суу дайым скважинадан тартып берет экен. Бул жакта жүзүм бак, азыр артында силерге көрсөтөбүз. Мына үйдүн күнбатыш тарабынан көрүнүшү. Так, мындан өтөбүз. Өткөнүңүздөрдөн кийин бул жакта сырткы дааратканасы. Үйдүн чек арасы чоң туугандар. Мына бул сиздерге экинчи временка деп көрсөткөндүн аркы бетинен тиги жерден өтөт экен. Временкасы бул жакта майда чүйдө дагы строй материалдар турат. Бул жакта мына помидорлорду тигиптир. Майда чүйдө кичине дыйканчылыктарды дагы кылган окшойт. Негизи дыйканчылык кылам десеңиздер, мындай огород дагы бар экен. Так, эми үйдүн арты тарабын өткөнүңүздөрдө бул жерде чоң сарай Г формада салынган экен. Сарай да Г, навеси дагы Г формада. Жүк толтура прожекторларды коюптур, ичине освещенияларды койгон. Бул жерде бука, кой, анан жылкы, кой, кайра эле кармаганга бүт месталарды ылайыкташтырылыптыр. Бул жакта жаңгак, өрүк, ушундай дарактар дагы бар экен. Арткы тарабына жанагы силерге көрсөтүп аткан дарбаза мына бул. Бул жакта мына бул үйдө эгерде кичинелик кылып аткан болсо, бул жака мынакей чоң үй салсаңыздар дагы болот экен. Дарбаза аябай кенен, үстүнө газдын турбасынан өтө бийик калтырыптыр. Баягы чөп менен киргенде дагы мешает этпейт. Үйдөн свет келген сарай тарапка. Мен эми силерге сарайды да бир силерге көрсөтөйүн. Сарай капитально курулган, пескоблоктор, бул жагында болсо тумбалары, сесен поястары, астында бүт фундаменттерине чейин капитальный курулуш кылыптыр. Бул жак сырткы сарайы. Мынакей аштоолору жип менен байлап, мындай турбалар да кылып коюптур. Биринчи сарайдан баштайлы. Пластик терезелер, эшиктер, кыскасын айтканда үйдүн шартындай эле кылып, сонун кылып сарайды бүтүрүптүр. Бисмилла. Мынакей. Киргениңиздерде бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бука байлаганга орундук. Көрүп турасыздар, бүт ортолоруна чейин тосуп, астына стяжка, артына слифтин эмелерине арыктарында кылыптыр. Бул жакта мынакей аштоолорун дагы бүт жасап койгон. Жем чөбүн бере бересиз. Артына өтүп туруп, бул жакта артын тазалаганга дагы болот. Мынакей бука ушул жерге чейин келсе, артыны кеңири бул жерде тазалаганга, артына өткөнгө, тачка сүйрөгөнгө дагы болот. Свети кирген, үстүлөрү бүт мындай кара толдор коюлган. Кыскасын айтканда, жаңы сарай. Алып келип эле 7 буканы байлайсыз, ушул жерде байлай бересиздер. Бүт пластик терезелерди форточка ачылма жабылма кылып жасаптыр. Анан сарайдын ичинен бийик, сыртынан тетиги жерге чейин эле көрүнсө, ичинен аябай бийик жабылыптыр. Сарай жаңы туугандар. Али мындай колдон эле экен. Мына ушул ысык өтпөш үчүн листтин астынан кара тол жаткырылыптыр. Так, жакшы. Кийинки сарайды көрсөтө берейин. Кийинки сарайга дагы сырткы тарабына мынакей аштоолорду кылып даярдап коюптур. Бул жерде деле мисалы малды бош кое берсе болот экен. Ичинде болсо мынакей бул эми зимний варианты. Бул жакта азыр эми 2 кочкор байлап коюптур. Бир 5-6 кочкор кеңири батат окшойт. Бул жака мынакей кайра дагы койлорду киргизип койсоңуздар болот экен. Бул жер эми аштоолору. Бул сарайдын ичи дагы бир узуну 8 метр, туурасы 4 метр чыга турган сарай. Үстү дагы мунукуда ошентип жабылган, кара тол коюлган. Бул жакта терезеси бар экен, 3 терезе бар мынакей. Малга өтө ыңгайлуу. Мынакей жем чөп эме кыла турган, жей турган бүт мындай аштоолорун дагы, жыла турган аштоолорун дагы жасап коюптур. Так, улантабыз туугандар. Алыстабаңыздар. Бул жер сырткысы. Андан өтсөңүздөр, бул жакта дагы бир сарай бар экен. Эми сарайды өтө сонун салган. Мынакей. Так, бул жакта болсо кочкор байлаганга бул жакта тайын бөлүп коюптур. Бул жерде мынакей бир жылкыга денник дагы жасалып калыптыр. Мынакей сыртынан бул жерден да жем чөбүн жей берет экен. Бул жактан дагы жем чөбүн жей берет экен. Кочкорлор менен чогуу бул жерде жашаса дагы болот экен. Жылкы. Бул жакта летний загон кайра эле койлорго мынакей. Эми мал кылганга уй торпок, жылкы, кулун, тай, кыскасы
любой эле нерсени кармасаңыздар боло берет окшойт. Кандай дедиңиздер? Не дедиңиздер? Бул жерде мына шлангымен сууну дагы тартып алып келип коюптур. Чегирасы мына бул жерлерге мал байласа болот экен. Мал байланып да турган окшойт мынакей. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта мынакей кайра дагы жылкыларды байласа, бул жакта дагы бир дейниктин орду бар экен. Эми көчө тарабыны, сырткы жагын жабып таштасаңыздар, анда бүт утепленный болуп калат экен. Так, участоктун арткы тарабында көрсөтөйлү. Баягы жабышып калган эмеспи деген дагы эмелер болбош керек. Мынакей кашалар азыр кичине болуп калыптыр. 2 метр орындук бар экен артында дагы. Сарайды көрүп турасыздар да, бийиктигин аябай бийик көтөрүлүп, бүт капитальный жасалып чыгыптыр. Баасын эми силерге айтайлы, $49,000 суралат баасыны. Ушул үй жайы, сарайы бар жокту эсептеп, баасын $49,000 деп баалап атабыз. Срочно сатыш керек эле деп эси түшүндүрдү. Эми кызыксаңыздар, жери кенен, үй жайы бар, газ, суу, свет, канализациясы бар, сарайы бар. Бул жерде мал бүт мал кармашат экен. Бул жакта да сарайлар турат, кошуналарында сарайлар турат. Кыскасын айтканда, мал кармаганга аябай ыңгайлуу. Жаккан болсо, телефон номерлери, эсин номерлерин биз жазып койдук. Чалып, байланышып көрүңүздөр. Аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун.